Кыргызстандын коргоо министри алмашты. Таалайбек Өмүралиевдин ордун Бактыбек Бекболотов ээледи. Дарыланууга кеткен Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келди. Быйылкы шайлоого 602 миллион сом кетет. Борбордук шайлоо комиссиясы даярдык көрө баштады. Элдин үнү жетти. Өкмөт Пакистандын Индиянын жарандарына туристтик виза берүүнү токтотту. Москвалыктар таң калышты. Дөөлөт Сыдыков Россияда 111 саат манас айтты. Бензин дагы кымбаттап, айдоочулар чөнтөгүн сыйпалап калышты. Өкмөт чара көрө баштады. Акшумкарлар керекке жарады. Кыргызстандын футбол курамасы 3 улуттун кубогу мелдешинде чемпион болду. Жума ичинде топтолгон орунтуу окуялар менен эфирде аптагымыз. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Бактыбек Бекболотов Кыргызстандын коргоо министри болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттин расмий сайтына жарыяланды. Ал 2008-2009 жылдары Улуттук гвардиянын башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеген. Ошондой эле Бишкек машина куруу заводу ачык акционердик коомунун башкармалыгынын жетекчиси болуп да эмгектенген. Буга чейин бул орунду Таалайбек Өмүралиев ээлеп келген. Маалым болгондой, ал башка ишке которулган. Кумтөр иши боюнча камакка алынып, кийин дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткен саясатчы Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келди. Маалым болгондой, буга чейин Бабановду атайын кызмат ден соолугуна байланыштуу жана башка жагдайларды изилдеп туруп, анын башкаруу чарасын өзгөрткөн. Ал тергөөчүнүн уруксаты менен дарыланууга чыккан. Ошондой эле Бабанов дарылануу үчүн 5 августта чет өлкөгө чыгып кеткен. Бирок Бабановдун кайсы өлкөгө кеткени айтылган эмес. Айрым маалымат каражаттары аны Бишкек Москва каттамы боюнча учканын жазышкан. Алдыда боло турчу парламенттик шайлоодогу жаңы эрежелер киргенин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Анын айтымында, эми жогорку кеңешке шайлоодо бюллетенде партиялык тизме менен бараткан талапкерлердин номери гана көрсөтүлөт. Ошондой эле бул жолу 90 депутат партиялык ачык тизме жана 1 мандаттуу округдардан шайланып келет. Парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн болжол менен 602 миллион сом жумшалары да айтылды. Шайлдабекова бул сарпталуучу каражат алдын ала эсептелгендиктен шайлоого жакын анын суммасы дагы өзгөрүшү ыктымал экенин кошумчалады. Индия менен Пакистандын жарандарына виза берүү токтотулду. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, пакистандык жарандар көбөйгөнүнө байланыштуу эл арасында нааразычылык күчөгөн. Мындан улам министрлик тараткан маалыматында мындан ары коопсуздук, укук тартип маселелерин эске алуу менен Пакистандын, Индиянын жана башка бир катар мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө келүү тартиби иретке салынат деп айтылган. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Москва шаарындагы Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин имаратында 5 күн 5 түн манас айтты. Иш-чара Москвадагы кыргыз диаспорасы менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин колдоосу менен өткөн. Сыдыков жалпысынан 111 саат манас айтып, бул жолу да Гиннестин рекордтор китебине катталууга аракет кылды. Белгилей кетсек, Дөөлөт Сыдыков 2020 жылы Гиннестин рекордтор китебине катталуу максатында Бишкектин Ала-Тоо аянтында 14 саат 27 мүнөт бою манас айткан, бирок анын бул аракети расмий катталган эмес. Ушул жылдын январь-сентябрь айларында бензин 70%, ал эми дизель майы 50%га кымбаттады. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Маалыматка караганда, аталган агенттик май куюучу жайлардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрүп, бир канча талаптарды койгон. Ал талаптар ачык атаандаштыктын принциптерин сактоо, чыгымдарды оптималдаштыруу жана баанын деңгээлин кармаган ыкмаларды колдонуу тапшырмалары коюлду. Мындай кадам күзгү талаа иштерине байланыштуу бааны сактап калууга өбөлгө түзөт. Эгер жогорудагы талаптар аткарылбаса, тийиштүү органдарга чара көрүүлөрү айтылды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бангладешти 4-1, ал эми палестиналыктарды 1-0 эсебинде утуп, 3 улуттун кубогу жолдоштук мелдешинин жеңүүчүсү аталды. Мелдешке президент да күбө болду. Анда командалар 3 улуттун кубогу жолдоштук мелдешинин алкагында таймашкан. Аталган мелдеш 2 сентябрда башталып, ага Бангладештин, Кыргызстандын жана Палестинанын футбол боюнча улуттук командалары катышты. Алгач Кыргызстан 2 сентябрда Палестина курама
курамасы менен ойноп 1-0 эсебинде жеңишке жеткен. Эскерте кетсек, бул жолдоштук турнир улуттук курама команданын Азия кубогу 2023 чемпионатынын тандап алуу оюндарына карата даярдыгынын алкагында өттү. Сиздер апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кененирээк маалыматтарды ВБКЖ сайтынан окуп, кабардар болуп туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.